Бейиш нуру. Жираф. Жануарлардын эң узун бойлуусу. Бою 5-6 метрге жетет. Салмагы болсо 1,5 тонна. Алдарактын тээ учундагы жалбырактарды жеп азыктанат. Ал оттоп жаткан кезде чайнабай эле жута берет. Анын 4 ашказаны бар. Ал жуткан азыктар ашказанынын бирөөсүнө чогула берет. Кийинчерээк ал тамак узун мойну аркылуу өйдө көтөрүлүп, оозуна келет да аны жираф чайнап кайра жутат. Бул жолкусун азык экинчи ашказанына түшөт. Таң калыштуусу ашказанындагы тамак оозго келиш үчүн 3-4 метрлик узун мойну менен өйдө карай көтөрүлүшү керек. Бул иш-аракет жирафтын мойнундагы лифтке окшош кызматты аткарган система аркылуу ишке ашат. Жирафтын тилинин узундугу 50 сантиметр. Бул анын жалбырактарды кармап, үзүп кайра оозуна салууда жардам берет. Атүгүл ал тили менен кулагында чукуй алат. Тилинин териси катуу болуп, сыртында түкчөлөр бар. Бул болсо жирафтын негизги азыгы болгон тикендүү акация дарагынын жалбырактарын жана кактустарды кыйналбастан жегенге жардам берет. А эмне үчүн тили кара? Себеби кара түс мээ кайнаткан күндө күйүп калуудан коргойт. Жирафтын бою узун болгондугу үчүн ал башын ийгенде кан басымда жогорулайт. Эгер бул басым адамда ишке ашканда, мээнин кан тамырлары жарылып кетип, адам заматта өлүп калмак. Бирок жираф башын ылдый кылган кезде мээсине кан куюлбайт. Себеби анын баш жагындагы кан тамырлардын ичинде атайын механизм бар. Ал механизмдин жардамы менен башын ылдый кылган кезде кан башка азыраак өтө баштайт. Жирафтын жүрөгү 12 килограмм. 6 метр бийиктикте турган мээсине канды жеткизиш үчүн ушундай чоң жүрөгкө муктаждык бар. Анын жүрөгү 1 мүнөттө 50 литрге чейинки канды айландырып 150-170 жолу согот. Жирафтар бири-бири менен 20 герцтен ылдый жыштыкта сүйлөшкөндүктөн алардын үнүн кулагыбыз укпайт. Жирафта бул сыяктуу дагы өтө көп сырлар жана акыйкаттар бекитилген. Мынакей, о менин бир тууганым. Кооз макулук болгон жирафты карап туруп, ушундай суроо келет. Жирафка бул өзгөчөлүктөрдү ким берди? Табиятпы? Акылсыз болгон бир система, адамдын акылы араң жеткен, кээ бир жерлерде жетпей да калган бир системаны кантип жарата алсын? Өзүнөн өзү да болушу мүмкүн эмес. Себеби азыркы күндүн өнүккөн илим техникасы илимдүү инженерлери да биргелешип жасай албай жаткан жирафтагы өтө жөнөкөй система кантип өзүнөн өзү болуп калсын? Лифт сыяктуу болгон мойнундагы системаны караңызчы. Жөнөкөй эле имараттагы лифтти жасоо үчүн жана аны иштетүү үчүн лифттин тилин билген чебер уста керек болуп жатса, а бул жирафтын мойнундагы система кантип пайда болуп калды? Демек, жирафты жараткан зат ага ылайык ушул системаны берген. Тилинин узундугу жана катуулугу, жүрөгүнүн чоңдугу бул жирафтын муктаждыгына жараша жаратылган. Демек, мунун баарын чебер болгон Аллах Таала жаратып, башкарып турат. Мындан башка кубулуш бул кооз системага эч таасир эте албайт. Мисалга алсак, Аллах Таала жирафтын ырыскысын тээ дарактын башына жайгаштырып койгон. Ошого жараша жирафка ырыскысына жете ала турганчалык узун бой берип койгон. Элестетиңиз, жирафтын бою бегемоттукундай болуп калганда адилетсиздик болуп калмак. Аллах адилеттүү зат болгондуктан жирафтын муктаждыгына жараша узун бой берген. Ошол эле катуу узун тили. Жираф жалаң тикендүү жалбырак жегендиктен ага катуу узун тил берген Аллах. Бул да болсо Аллахтын мээримдүүлүгү. Эгер анын тили жумшак болгондо ал азыктан албай кыйналмак. Кыскасы, булардын баары чебер болгон Аллах Тааланын барлыгын жана бирлигин далилдеп турат.
Бул айтылган акыйкаттарды ааламдагы бүткүл жандыктарга да салыштырып көрсөк болот. Бүткүл жандыктар, өсүмдүктөр деги эле жаратылыш өзүнүн уникалдуулугу менен, кооздугу менен, акылмандуулугу менен Аллах Тааланы далилдеп, көрсөтүп турат. Биздин милдет болсо, аларды карап, Аллах Тааланын чеберчилигине, мээримдүүлүгүнө суктанып, аны, Аллах Тааланы ысым сыпаттары аркылуу таанып билүү. Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.